Бардык эле жерде өнүккөн мамлекеттин бардыгы ошол искусственный менен качырышып атат да. Келечектики да биз ортодо жана застой болуп калып искусственныйден артка кетип калбадыкпы. Бир жакшы кочкоруң болсо, ошол бир жакшы кочкор менен көп эле иштей берсең болот да. Искусственный преимуществосу ошондо да. Искусственный болгондо мына искусственный иштеди, бир сезон иштеди. Этин чытаган жок, арттаган жок. Искусственный ошо преимуществосу ошондо да. Күч келбейт. Кочкорго күч келбейт, оору жуктурбайт, арыктатпайт, витаминдерин кетирбейт. Эми перспективада ошо искусственный кочуш керек да баары эле. Күндө бир алганың ошо 20-30 койго жетет. Күнүнө бир жолу секиртесиң, ошо 20-30 койго жетет. Ошол учурда кочкорго күч келбейт да, кыйналбайт. Бир кочкор менен бир короо койду даже бир сезонду бир айда бир 5.000 койго чейин качырып койсоң болот. Быйыл ушу баалуу качты, Дракуладан качырылдык. Свежий Фокустун баласына. Гарантия канча? Свежийдики көбүрөөк болот. Где-то бул свежий алып калсаң, Китай боюнча где-то 85-90% айтылат да. Замороженныйда бир 55-60% айтылат. Ошол свежийден ошондой эле болуп атат. Качкандан кийин повторку аз эле кирет да. Кочкордун баары эле береби? Жок, кочкордун баары бере бербейт. Бул кочкорду да көндүрүш керек. Кээбиркилер уругун бербеген кочкорлор болот. Буларды атайын жетелеп, койго көндүрүп, анан урук ала турган көндүрүш керек да. Искусственникте бир эле жолу секирген алынат да. Ал жерде уруктар миллиондогон урук болот. Урук болгондон баягы единый болуп түшөт да козулар. Окшош болуп бардыгына.